Bir balam var şu balamdan geçti ta cedi. Vay balam, ay balam ya. Өзгөн районундагы Куршап айылындагы үрөй учкан окуя туурасында айтып беремин. Кантип кысты? Кысты ки. Ошентип айтты. Кантип? Кысты. Кысып анан кийин эме кылып, мен сени өлтүрөм деп чиптайрлап ошол жерде. Кыбыланы көздөй артынан асылган абалда бала жаткандыгын көрүшкөн. Кекиртек бияктан кыйып өлөт го. А бул баягы өлтүргөндөн кийин не болуп калбасын, жыгылып калбасын деп эле мынантип койгон. Kadın өгөйдү иштеге калбайт экен, бизге силер өгөйсүңөр деген сөздү катыны дагы айтып жүрдү. Ал жерде келини дагы окуяга аралашкандыгын айтып жатат. Секин болду, мен анан өлтүрүп койдум, кийин мен басымда ошентип койгон. Сен айтпадыңбы кечинде? Мен калп айткан эмесмин. Бала өлөр балам өлдү, бу баламан да ажырабайын деп ыйлап, балам бербейм десем болбой, бир 30 чакты милиция келди. Балам ап кетип калды скрытияга. Ошо келиндин сөзү менен болбосо балам өлбөйт эле да. Келинди суракка чакырып, камап берсин. Үйдүн тез бүтүшүн кааладым, Карагайды тандадым деген жакшы урааны менен Карагай курулуш компаниясы 2024-жылдын жай айларында бул үйлөрдү толугу менен бүтүрүп, ээлерине ачкычтары кызыл китеби менен тапшыруу алдында турат. Үйдүн сыртында жана ичинде ремонттоо иштери кызуу жүрүп жаткан мезгили, биринчи кабатка кирер менен эле мындай калың көрөмдөгү граниттер төшөлгөн, эшиктери болсо мындай бронированный. Сатып алган батириңизди өзүңүз каалагандай дизайнда жасалгалап алыңыз. Артындагы А, Б, В блок июль айында элдерге берилмекчи, ал эми К блокто болсо курулуш иштери жүрүп жатат. Эгерде сиздер Карагай курулуш компаниясынан үй алууну кааласаңыздар, анда батыраак келип, же болбосо экран астында телефондорго чалсаңыздар болот. Анткени саналуу үйлөр гана калыптыр. Сиздин тандооңуз Карагай курулуш компаниясы болсун. Өзгөн районундагы Куршап айылындагы үрөй учкан окуя туурасында айтып беремин. 25 майда дал ушул кашаркананын ичинде 13 жаштагы Азирет асылган абалда табылган. Мындай окуяларды коомчулукка айтып чыгыш абдан оор. Ошентсе да программаны башынан аягына чейин биз менен күзөтүңүз, айтып берели. Окуя 25-нде эрте менен дал ушул жерге кыбыланы көздөй артынан асылган абалда бала жаткандыгын көрүшкөн. 26 майда болсо жайга коюп келишти. 13 жаштагы баланы өлтүрүүгө өзүнүн эле 21 жаштагы агасы кармалды. Азыр жакындардын айтымында ал жерде келини дагы окуяга аралашкандыгын айтып жатат. Бүгүнкү күндө сот адилеттүүлүгүнөн жардам сурап, бул окуяга адилеттүү чекит коюп берүүнү суранып жатышат. Рухуна багыштадым. Balamı öldürüp koştu da. Bu karışıkları öldürüştü da. Aynanım yeteğindim balam. Aynanım yeteğindim canım benim. Aynanım. Kandım yaşayım benim. Kanday kılam ben. Balam çok kandım balam. Ay balam ay. Aynen. Bir balam var şu balamdan geçti ta cedi. Vay balam, ay balam ya. Ay balam 13 yaştalı. Vay balam benim oy canım benim. Ona gideyim şirinim balam benim. Balam coşmumun, yaxşı balam olcu. Ya hiç kimge bir katı silemeytele şirin balam olcu. Oy balam kanday eken görünüp tile turat koynan ayным canım kayaktan tavam men. Oy bir tuğan oşo bölüm balasın bala kılıp bakıp kичинекейинде bizde ekile kızbız bizde uğul çok. Bir gana oşo balamı uğul törödüm dep men oşonu sүйünüp balamdı oynanıp gedeyindim. Yaxşı bakkanbız ele al balanı tile iğnimi. Бирок кийинime ушунча күткөн эмеспиз, өлтүрүп коет деп такыр ойлогон эмеспиз. Бирок попу салап ичине уруп неметип койчу эле.
ошо аял алгандан кийин неме бузулду да, характери дагы мүлктөн мына үй жай ушуга калат деген ойдо болду го. Катын өгөөчү иштеке калбайт экен, бизге силер өгөйсүңөр деген сөздү катыны дагы айтып жүрдү да өзүчө. Анан мен катынына түшүндүрүп аттым. Биз силерди үйсүз койбойбуз, талак айдабайбыз, ушул отура берип үй жай кеңир, мына жерде баардыгыңар батасыңар деп айтчу элек да, ошодон келип баланы жактырбай эле ушу үй жай ушуга калат экен деген ойдо болду. Кыска ойлуулук кылышты да булар, кыска ойлуулук кылышты. Мен өлтүргөн баланы 2 жашынан бакканмын. Бир тууган эжемин небереси болчу. Ал кыз бир тууган эжемдин кызы ажырашып, ошо уул баланы таштап коюптур кайненесине. Кайненеси карыган кемпир болчу. Кемпирдин алдынан өттүм. Ошо келинен кемпирди алдынан өтүп, анан алып келдим. Мектепте 9-класска чейин окуду. Жаман кылык жоруктары жок эле анда. Ошо чоңойгондо жаман кылык жоруктары башталды да. Канча жашында үйлөндүңүз, канча жашады? 21 жашында, аз 21де 20 жашында үйлөдүм. 5 ай болду үйлөгөнүмө. Өзү келген да, келинди барып алып качып келгенибиз жок. Баламды издеп келиптир үйгө. Анан кийин сен балам издеп келиптир. Балаңыз экөөбүз таанышканбыз. Үйүңүздө 5-10 күн турсам болобу деди. Кел, анан неге 5-10 күн турасың, сен кыз, ата энең бар, сен чоңойткон, издейт алар. Майли 5-10 күн турсаң дагы мага апаңдын номерин бер, мен кабарлап коеюн, алар менен не кылайын деп, анан иштебу апасынын несин алышым керек болду, телефон номериничи. Апаларына, ошо эжесине звонок кылсам, эжеси апасына барып не бериптир, олар кабар бериптир. Кызың оякта экен, адрести бердим, келишти. Анан кийин каласың, мен калам ушул жерден, кеттик десе такыр эле ынабай койду. Баланы экөө аябай, балам менен күйөөсү менен аябай жакшы, келин менен үйлөнгөн экөө жакшы. Ушу неберем келгенде эле ушу келин сүйлөнө берет, анан Тахмина, аты Тахмина, неле кудуранып атасың, бер угузуп айтчы, кудуң, мен жүрөгүм сыгылып кетип атат, кудураңдап атасың, же ачык айт десем, жок апа деп эле ошентип коет. Ушу балага эле ошентип не кыла беришчи эле. Биринчи Айсирет өзү тийиш ол кубалады, иди нахуй энеңиз кейин деди. Айсен мен бир күнү кол менен өлтүрүп коюмда, ол чуркап келип, Айсирет качты. Теренип качып малканага кирип кетип, ол неме кылып сени өлтүрөм деп ошол жактан муңтуп, ошол жактан жип асып өлтүрүп чыкты. Каерден? Ошо ана кечеки жерде. Чаркарданбы? Биринчи эмне кылып өлтүрдү? Биринчи кысты мойну. Кантип кысты? Кысты кийин. Биринчи. Ошо биринчисин айттым го сизге. Биринчи эмне кылды? Кууп алып кирип эмне кылды? Кууп алып кирип ошентип айтты. Кантип кысты. Кысып анан кийин эме кылып, мен сени өлтүрөм деп жип дайырлады ошол жерге. Ошол жерде өлүп калды анан. Кийин ошол жерде ошо үйдөн эле кете берди. Жок, анан өлтүрүп туруп анан кийин жипти асты бол. Ошо биринчи жипти асып туруп. Жок, биринчи өлтүрдүбү же жипти астыбы? Биринчи жипти асты, анан кийин. Анан өлтүрдүбү? Өлгөндөн кийин анан байлап койдубу? Чиселете отургузуп койду анан, өзү кылгандай кылып деп. Кандай кыл деп? Өзү муну өлгөндөй кылып калат деп. Неме кылды? Анан кийин чыгып салган эмне деди? Секин бол мен анан өлтүрүп койдум, кийин неме кыласың деп ошентип койгон. Сен айтпадың мага кечинде? Мен коркуп айткан эмесмин. Ошону айт десем, эмне айтпадың анан кечинде? Ал айтпа деген мен. Ким? Сапар өзү. Сапарбы? Не деди? Айтпай деген, башыма тепкен ал. Сенин башыңа? Мына эшик ачылып кала берет. Ошончо мына зымды мыкты мынантип эле не кылып коебуз. Ушул жабык турган. Ошо балаңыз ичинде асылып турганда бул эшик мындай жабылып турган. Эгер балаңыз ичинде болсо сыртын жаба албайт эле да. Жаба албай, ушудан подозрение. Бирөө жапкан. Демек бирөө жапкан. Мен подозрениям ушул. Экинчи подозрениям мына жерге мына бул оор шакчалардан мындай жоон жипти тыгып алып өткөн, мына бул эмне жерден. Бул жерденби? Мынандай жип деп коем, көрсөтсөм болобу? Примерге. Будан жоон, бирок мына ичке жип, будан жоон жипти алып өткөн, ал жиптин учунда мынандай эмне болгон.
баягы илгич жоон илгич болгон. Мен бул жипти малканага неге пайдаланчумун. Ар бир жеринен мынандай түйүнчөк болгон. Ар бир жеринен түйүнчөк болгон узун жип эле. Себеп дегенде мен жакында ылай басканбыз. Ошол жип менен. Ар жип менен ушундай басканбыз. Ошо не алып кетти ону. Мына жерде асылып турган жипти алып кетти. Ылайды тартып алганда ушуда мана сыйгаланып не кылбай ылай басканбыз да. Ошол жип менен ошол жипти мына бул жагынан мындай неси мына ягынан аскан. Мына курчогум бар. Курчогум менен курчогам жоом болчу. Эптеп ошону киргизип туруп, берге аскан. Анан мына ушундай турган. Мына узун жип болгон да, ушундайлар көп. Нереңизди биринчи көргөндө кандай абкалда болдуңуз? Мен мусапырдай болуп отуруптур, көкмөк болуп калыптыр. Шокко түшүп калдым. Мына эшикти ача койсом эле мына. Мына жок, мына тизеле отуруптур да. Мына андай ушундай болуп отуруп. Мына путум аяк тайтайган мына. Ушундай болуп отуруптур. Мына жагы свободно байланган жип, свободно турат. Мына кекиртек. Бул биринчи кыйган жип, мына пресс жип менен кыйганы көрүнүп турат. Мына жактан эле жөн эле мына жактан кылып туруп, жипти мынандай кылып не кылган да. Илип койгон. Ата кыйганда эмне болот эле? Мынаны учун мынандай кылып байлап койгон. Бир эле ушинтип эле байлап койгон мына. Бош эле байлап койгон. Бала мынандай болуп тур. Кекиртек бияктан кыйып өлөт го. Бул баягы өлтүргөндөн кийин не болуп калбасын, жыгылып калбасын деп эле мынантип койгон мына. Куту ушундай болуп турат. Бир эле байланган. Себеп дегенде баягы жиптин учу түйүнчөктөрдүн акырында бир 2 карыш жери түйүнчөгү жок жерин эле илип койгон. Түйүнчөк жер жок жери бар да мындай жери. Ошону эле илип койгон. Түйүнчөк жер барлары байланбай калат да. Ошол учурда багып алган балаңыз не дедиңиз? Ал не деди? Мен айттым, ал багып алган балама деле эмне кылгам жок. Шокко түшүп, бул өзү асынган жок. Тахмина сен кылдыңбы деп эле келинге кысыла бердим. Себеби келинде подозрениям бар эле, бирок келин аса албайт эле. Ал бир кол менен бир. Баламан көрдүм. Күйөө балам келди, баардыгы келип кантпасын, асынды деп ушундай. Анан өзү асынганга окшойт го деген шыбырттарды уктум. Өзүм деле ошентип не кылып атам да, сыртын кан неге жабык турат? Олар сурап атты да, мен шок болдум. Сырты жабык экен, ушул асып койгон эле анык депчи. Бирок баламдын да мына баламдагы күнөөнү койгум келбеди, ушу балам анан ажырап калбайын деген ойдо эле. Эми бири өлдү деп элечи. Анан кийин экөөнөн тең ажырашып кийин сезип турдум. Балаңыз өлтүргөнүн сезип турдум. Келин экөө кылганын сезип эле турдум. Бул плановый болгон. Олар текшергенден кийин бул өзү асынганга окшобойт, балаңызды алып кетебиз деди. Дагы алам болуп кетип, алып кетпейсиңер ону дедим. Алып кетпейсиңер, бу балам өлдү эми. Бу балам болушу болду эми. Буну алып кетесиңерби деп ыйладым. Ону бербеймин дедим о баламды. Болушу болду эми десем жок. Биз түгүнө ачыгына жетишибиз керек. Сиз эртең соңго эмнени эмнеге сразу балаңыздан подозрение калды милициялар же өзүңүз айттыңызбы? Жок, мен өзүм айтып атпаймынбы? Мен подозрениям бар. Баламан дебедим. Келинденби? Ушуну подозрениям бар. Өзү асынганга окшобойт деп алып, кайра баламды алып кетебиз, буну текшеребиз, иш жүргүзөбүз, скрытия дегенде мен кайырдоом жок. Бала өлөр балам өлдү, бу баламан да ажырабайын деп ыйлап, балам бербейм десем болбой, бир 30 шакты милиция келди. Балам алып кетип калды скрытияга. Сүйлөштүңөрбү, эмне деди? Ооба, мойнуна алды, мен өлтүрдүм деди. Кантип өлтүргөндөрүн ошол немеде тергөөдө көргөзүп берди. 3 күн мурун ошо келинибиз айтып атканда балаңыз живасын атат дегенден кийин буга чейин келиним уруш жаңжал кылып жүргөн. Ошодон подозрение кылып калдык да бизчи. Ошодон подозрение кылып анан кийин тергөөлөр, милициялар чакырып кошуп бердик, мойнуна алып. Өлтүрдүң деп айтып сурадыңызбы? Неге өлтүрдүң деп сурасак 1-2 марта ошо келинибиз тахмина айткан экен. Айтты дейт, мынаны өлтүрүп эле салыш керек, тойгозду өлтүрүш керек деп неме кылыптыр. Экөөнүн сөзү бир эле чыгыптыр. Биз деп ошентип
Биз деле бул баланы өлтүрөт деп ойлобойт элек да өзүчү. Бул бала ошо аял алгандан кийин аял ошо сал балага мээримсиз экен, балдарды жаман көрөт экен, жаш балдарды. Ошо аял алгандан кийин эме кылдык. Бул малга чейин таштап жүргөнбүз ал балага. Бирок мындай уруп, кичине попусалап коет эле, бирок өлтүрбөйт эле да. Ошо катыны 3 күн мурун айтып, ошо балаңыз жеп асынып атат мына жерден деп эле бизге кулак кагып, бизге уже неме кылып койду да, кулак кагып койду да. 3 күндөн кийин кайра асып коюп, баягы сиз уккандай өз асынды кылабыз дешип, жеңил бойлуулук калтырып. Менин талабым эми ошо келин боштондукта эле азыр үй эмнесинде эле жүрөт да. Келиндин катыштыгы бар, келиндин 2-3 күн бизге кулактап атат. Ошончо нерселер кылып дагы ошол азыр тергөөчүлөр келинди бошотуп эле үйүнө эле мындай чакырып коюп отурат да. Биздин ошо келиндин сөзү менен болбосо балам өлбөйт эле да. Келинди суракка чакырып камап берсин.